Yulhamu suada ve yuhramul ashqiya. Бұл илимден ким қорғалады білесіз бе? Бақтысыздар. Кимдин жүрегіне бұл илим салынады білесіз бе? Бақтылулар. Ошон үчүн алхамдулилля биз сабагыбызга катышкандардын бардыгында бекем ниет кылайлы. Сиз ойлоңуз, мен мисалы бизнесменмин, мен мамлекетте ишканадамын, мен жашым 60-70ке иштекен эмес. Аллама Саккаки деген болгон. Илимди 60 жашында баштаган. Аллама Саккаки дегенчи Мифтахул улум деген китеп жазган. Илимдердин ачкычы депчи. Куран хадистеги балагатты чачкан ушучу. Мына ахли илимдер билет. Мухтасар маани деген китеп бар. Илми бади, илми маани, илми баян деп 3 китепти өзүнө камтыган талхис дейт. Ошо китептин матыны ушул болот. Аллама Саккаки деп ошол мындай ачкыч уста болгон экен да. Ачкыч жасачу экен. 60 жашында илим алган экен. Барыбыз эле машалла ага жете элекпиз ал жакшы. Ошон үчүн иншалла мен дагы ниет кылайын, сиздер дагы ниет кылыңыздар. Куда калса иншалла илим алабыз. Алабызбы иншалла? Мынанча пайданы кантип таштап коебуз? Ушунча пайданы кантип таштайбыз? Иншалла. Куда калса илим десе сөзсүз эле медресеге кирүү эмес. Сөзсүз медресеге кирүү эмес. Медресе кийин башталган илим алуу. Мечиттен илим алуу, негизги илим мечиттен. Пайгамбарыбыз мечиттен илим берген. Сахабалар мечиттен илим алган. Анан барып медресеге барып тегектен. Илим менен амал экөө тең мечитте болчу. Экөө тең. Кийин мечит менен медресе бөлүнүп анан кийин тиягымдай болуп кетти, бул жагымдай болуп кетти да. Ошон үчүн Кудай кааласа иншалла биз азыр биринчи ошо Кур'анды туура окуу, акыйда илими, фикh илими, өзгө жараша дуалар, укук илими бардыгын алхамдулилля кылабыз. Ишеним боюнча кандай бизде ишеним болуш керек илим. Аллага болгон ишенимибиз кандай болсун? Периштелерге, китептерине, Кур'анга кандай ишенебиз? Пайгамбарыбызга кантип ишенебиз? Ким ал пайгамбарыбыз? Баарына. Ахирет күнгө кандай ишенебиз? Ал күн кандай? Тагдыр деген эмне? Бардыгына. Иншалла Кудай кааласа акырын бардыгы.